Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah Taalaga çeksiz maqtoolor bolsun. Maqtoonun ээси bir gana Allah Taala. Kança maqtasak da azды kılat. Allah Taalanın alamlarga rahmat kılıp jönötkөн süýüktүү elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Taalanın rahmatı jana salamı bolsun. Alam jaralgandan beri adamlar iki gana joldu joldoyt. Birisi tura jol, ikincisi kata jol. Allah Taala tura joldu dagı açık aykın kılıp koygon, katany dagı açık aykın kılıp koygon. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Taala tura jana kata joldu Allah Subhanahu ve Taala kanday açık aykın kılıp koygondugun bayandaganda. Auzu billahi mineşşeytanirracim. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Biz insana iki göz berbedik mi? Til jana erinderdi berbedik mi? Jana alarga iki döngsөнү jaratпадык mı deydi. Bir döngsö baktılılıktın döngsösü, ikinci baktısızlıktın döngsösü. Közü aziz bolsa dagı, birok al baktısızlıktın döngsösün baskanda al sejet. Anın жүрөгү туят. Demek, hakikat dagı, ak dagı açık, kara dagı açık. Peygamber aleyhisselam özünün hadisinde bul turasında bekemde aytıp ketken. Al halalu bayyinun vel haramu bayyinun ve beynahuma muştabihatun. Adal jol, Allah'tın jolu dagı aydan açık, aram jol dagı aydan açık. Bolgonu ekönün ortasında gümöndü nerseler var. Oşol nerse gana açık emez. Oşol gümöndü nersege kim girбесе, anda al ийгиликке жетет. Эгерде күмөндүү нерсеге кирип кетсе, анда зыянга учурайт дегенде. Демек алам жаралгандан бери, эң биринчи атабыз Адам алейхисаламдан бери кыямат кайымга чейин эки гана жол. Туура жана ката жол да. Пайгамбарлар баскан жол жана шайтандын көргөзгөн жолу. Ал эки жол айдан ачык, адамдар аны билип турат, жүрөктөрүнөн туюп турат. Эми ошол эки жолдун биз ак жолун тандашыбыз керек, ак жолдо жүрүшүбүз керек. Эгер ошол ак жол менен жүрө турган болсок, анда бул дүйнөдө бактылуу болобуз, ахиретте бактылуу болобуз. Анда биз пайгамбарларга жана Аллахтын сүйгөн пенделерине кыямат күнү кошулабыз. Ошого ар бир инсан ак жолду издейт. Издеш дагы керек. Аллах Субханаху ва Таала ак жолду, акыйкатты Аллах Субханаху ва Таала менен бизге пайгамбарлар аркылуу көргөзгөн да. Пайгамбарлар келип адамдарга акыйкатты көргөзгөн, ал эми шайтан келип шекке салган аларды, азгырган. Эгер мунун айткан сөзү туура эмес болуп калсачы деп пайгамбарлар элдерди туура ишенимге, акыйкатка чакырат эле. Шайтан болсо өзүнүн мейнетин кылып, Аллахка касам ичкен мен бүткүл адамдарды туура жолдон кайтарам, алардын алдыларынан келип отуруп алам, жолдорун тосуп алам, алдынан, артынан, оң, сол тарабынан. Кыскасы, мен ар бир адамды мен тозокко алып кирем, ыхластуулардан башкасын деген да. Эми кыямат кайымга чейин бизге чейин да уланып келди, уланып кете берет. Bir пайгамбарлар көргөзгөн туура жол, экинчиси шайтандын жолу. Үчүнчү жол ал экиленип турган жол да, бирок ал жол эмес. Аллах Таала Кур'анда бүткүл коомдун эки эле абалын баяндаган. 3 түрлүү коом болот, бирок ошолордун экөөсүн эле баяндаган. Ыйман келтиргендерде алар пайгамбарлар менен болду, алар ийгиликке жетти, мен Алладан ыраазы болдум деп баяндаган болсо, экинчи жол шайтандын жолу. Ошол пайгамбарларды укпаган, аларга каршы чыккандар, алар бактысыз болот деген да. Үчүнчүсү ортодо тургандар, же нары эмес, же бери эмес. Эки жактын бирине кошула албай ортодо турган, кимиси көбүрөөк болсо ошолорго кошулам деп, ортодо тургандардын акыбети баяндалган эмес да. Алардын, ал коомдордун натыйжасы эмне болгон экендиги айтылган эмес да. Бирок Аллах Таала кабырларын нурландырсын, пайгамбардын мураскорлору, диндин мураскорлору алымдар айтып кетишкен. Ортодо тургандар, алар сол жак ээлерине кошулат, шайтандын жамаатына кошулуп кетет дейт. Себеби экиленүү жакшы эмес экен да. Ислам дининде, ыйман жолунда экиленүү Аллахка жакпайт экен. Экиленип, шектенип, күмөндөнгөн инсан ал өтө чоң бир хатырнак, өтө бир коркунучтуу бир адашуу жолуна түшүп алган инсандардын катарында экен алдагычы. Ошондуктан пайгамбар алейхисалам бизге өзүнүн дуасында
Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн айткан насааттарында сиз менен бизге акыйкат жолду көргөзүп кеткен да. Ар дайым дуа кылганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ыйман сураган, ыйман. О Аллахым бизге ыйман бер, хидаят бер. Пайгамбар өзү ыйман жолунда, хидаят жолунда болгону ар бир адам бул жашоодо Аллахтан ыйман, хидаят сурабаса, инсан билбейт кээде шайтандын жолуна түшүп кеткенин да билбей калат. Түшүнбөй да калат да. Ошондуктан Аллах Тааладан ар дайым дуа кылып сурашыбыз керек. О Аллахым бизге ыйман бер, бекем ыйман бер деп Аллахка кайрылышыбыз керек. Эми туугандар, бул ыйман өтө зарыл. Ыйман кийим эскиргендей эскирет деп хадистерде келген. Эгерде ыйманыңар алсыраса, жүрөгүңөр кирдесе, кыжалатчылык каптаса жүрөгүңөрдү, күнөө кылып алсаңар, Аллахтан сурагыла, о Аллахым, менин ыйманымды жаңыла деп дуа кылгыла деген. Жүрөгүңөрдү ар дайым тазалай жүргүлө деген. Адамдын дене мүчөсүндө бир үзүм эт болот, ошол оңолсо бардык дене мүчө оңолот, ал бузулса бүткүл дене мүчө бузулат деген. Ошого биз эң негизгиси ыйманга минет кылып, жүрөктү тазалашыбыз керек экен. Жүрөгүбүзгө эч кандай бир ширк жана ширкке жакындай турган же шек, күмөн жүрөккө келбеш керек да. Жүрөктү таза тутуш керек. Аллах Таала кыямат күнү бир гана ыймандууларга, жүрөгү тазаларга гана жардам берет да. Ал күнү байлык, бала чака, эч бир дүйнө пайда бербеген күнү илля ман аталлаха би калбин салим. Жүрөгү таза инсандар, ишенимдери булганбаган инсандар, алар бейишке кирет деген да. Ошого келиңиздер бир туугандар, баардыгыбыз тең ыйманга менет кылып, ыймандыбызды көзөмөлдөп, жана ыйман сөзүн көпкө угуп, жана ыйман сөзүнө сиз менен биз катышайлы. Себеби сахаба радиаллаху анхумдар мына ушул ыйман сөзүн көп айтып, көп уккандыктан, көп кайталангандыктан алардын жүрөктөрүндө ыйман ушунчалык бекемделген, шек күмөнсүз алардын ыймандары таза болуп калган да. Тоодой бекем болуп калган. Бейиш менен тозок көргөзүлсө дагы ыймандары тазаланбай турган деңгээлге жеткен да. Эми ыйман менети кимге зарыл? Молдолоргобу, устаздаргабы, же болбосо окуучуларгабы, же илимдүү, билимдүүгөбү? Ыйман сөзүн айтуу кимге зарыл десе, ар бир мусулманга зарыл экен да. Жана ыйман сөзү ар бир инсанга пайдалуу экен туугандар. Ыйман сөзү деген ошол Аллах Тааланын жалгыздыгы, баарлыгы, бирлиги, ошол пайгамбардын көргөзгөн туура жолу, сүннөттөрү, амалдары, шарияты, жана өлгөндөн кийинки өлүм, кабыр, кабырдан тирилүү, жана сурак, жана бейиш, тозок, сирот, келечектеги чыныгы жашоо күнүгө айтылып турбаса, биздин ыймандарыбыз эскирип кетет экен да. Адамдын ыймандары эскиргенден кийин жакшы амал кыла албай калат. Жакшы сөз айтуу бер жакта турсун, жакшы сөздү уга да калбай калат да. Ыйман эскирип кеткенде, ыйман алсырап кеткенде, ошондуктан сиз менен биз ыйманга өзгөчө көңүл бурайлы дагы, күнүгө ыйман сөзүн айтып турайлы. Бүгүн ыйманыбыз бекем, бирок эртең кайра алсырап кетет. Ошон үчүн пайгамбар алейхисалам эртең менен сахабалардан мешитке келип сурайт эле. Кандай силер таң аттырдыңар? Кандай абалда таң аттырдыңар депчи. Харис сахаба айтты: "Асбахна муъминан хаккан", Аллахка чыныгы ишенген абалда таң аттырдык дейт. Ыйманыбыз, ишенимибиз Аллахка бекем болгон абалда таң аттырдык дейт. Демек биз таңбы, кечпи, ар бир учурда жакшылыкпы, жамандыкпы, биз ишенимди бекемдебесек, ыйманыбыз алсыраса, анда биз Аллахтан деп билбей, анда биз жашоонун жакшылыгын, жамандыгын бирөөдөн көрүп баштайбыз. Жакшылык кылса бирөө кылды, паланча кылды деп Аллахка аны шерик кыла баштайбыз. Эгер ал болбогондо мен жашоом оңолбойт болчу. Мен жашоомду оңдогон ошол, мага шифа берген ошол, менин жолумду ачкан ошол деп сиз менен биз жакшылык кылган инсандарды, жакшылыкка себеп болгон инсандарды Аллахка теңеп баштайбыз да. Ыйман алсыз болсо, адам баласы кыйналса жашоодо, кыйынчылыкка душар болуп калса, анда бирөөнү күнөөлөп баштайт. Сен кылдың, сен ушундай кылбаганда мындай болбойт болчу. Намаз окуса дагы, ыйман келтирсе дагы, бирок адам баласы ыйманын бекемдебесе, алсыз ыйман ал бирөөлөргө шылтай баштайт да. Жашоодогу жакшылык, жамандык Аллахтан деп ыйман келтиришибиз керек. Бирок жамандык болсо, бирөөлөрдү жемелей берет, бирөөлөрдү жаман көрө берет, бирөөлөрдү себеп кыла берет. Бул Алладан деген ишеним жүрөккө келсе, ыйман келсе, анда эч нерсе болбойт андачы. Кандай эле пайгамбар алейхисалам ана сахабага айтты: "Анас кыжалат болбо, үйдөгүлөр урушуп атат, анас мындай кылдың, тиндей кылдың, идиш аякты сындырдың, этият кылбайсыңбы" дегенде, тагдырда жазылган нерсе ал сөзсүз түрдө болмок дейт.
Бул анасынан тиешеси жок. Анас болбосо деле ал сына турган, ал өзүнөн өзү дагы сыныш керек эле. Себеби тагдырда жазылган ал нерсе дейт да. Тагдырда жазылсачы, ал кимдир бирөө себеп болот экен. Ал болбосо деле ал ушул нерсе болуш керек эле да. Сизге келген жакшылык бул Аллахтан деп ишенбейин. Сизге келбей калган, сизге буйрубай калган нерсе Аллахтан деп толук жүрөктөн ишенбейин, биздин ыйманыбыз толук болбойт да. Эми ушул ыйман ар бир мусулманга зарыл. Кээ бирөөлөр ойлойт, эми имамга, молдокеге, ушул устаздарга алар билет да. Билип туруп айтат да алар. Мен билбейм, билген намазымды окуй берейин дейт. Ал туура эмес. Ал ката түшүнүк болчу. Сахабалар айтышты, о Аллахтын элчиси, Аллах таала айтып атпайбы? Ыйман келтиргендер, өзүңөр айткан нерсеге эмнеге амал кылбайсыңар? Айтпаган, кылбаган нерсени айтсаңар, анда эң чоң күнөөкөр болосуңар деп атпайбы? Ошондо биз айтпашыбыз керекпи кылбаган нерсени? Жакшы иш кылбасак, жакшы иш кылгыла десек болбойбу? Катачылык толугу менен бизден арылбаса деле, ката кылбагыла деп элдерге эскерсек болбойбу дегенде, пайгамбар алейхисалам болот деди. Куранда айтылган. Айткан сөзүңө амал кылбасаң чоң күнөө деп айтылган, бирок ошондой болсо силер кыла бергиле деди. Өзүңөр жакшы иш кыла албасаңар дагы бирөөгө жакшы иш кылгыла, ушул жакшы иш кылсаң пайда болот, дүйнө акыретте сага пайдасы тиет деп айта бергиле. Күнөөнүң зыяны тиет, дүйнө акыретте зыяны ухум тукумуңа тиет деп айта бергиле деп пайгамбар алейхисалам уруксат берди. Керек болсо аны кылышыбыз керек. Ошондуктан бул бир, эки адамга чектелбейт, ар бир мусулман бири-бирине эскертип жашаш керек. Ал үчүн эч нерсе шарт эмес. Сиз билген жакшылыкты эле эскертесиз, болду. Уккан жакшылыкты эле эскертесиз. Эскертүү пайдалуу кимге? Биринчи адамдын өзүнө, себеби тил жүрөккө жакын. Канчалык айтсаң ошончолук жүрөккө бекемделет алчы. Айта берсең жүрөктөн орун алат ал бекемчи. Башкаларга да пайдасы тиет. Канча адамдар ушул угуп жакшылыкты, келип атат жакшылыкка, кошулуп атат. Демек бул өтө чоң жакшылык. Аллах таала айтып атат, биз сенден мурдагы жөнөткөн бир да пайгамбарды ла илаха иллаллах келмесине чакыргыла дебей жөнөткөн эмеспиз дейт да. Ар бир пайгамбар элдерди чакырып келген. Бул пайгамбарлардын жашоонун максаты ушул болгон. Элдер жакшылыкка чакыруу. Ошондой эле бул биздин да максатыбыз. Бири-бирибизди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Эгерде жакшылыкка чакыргандар алар жакшы жашоодо жашай берсе, намаз окуса, дин менен жашаса, жакшы Аллага жага турган иштерди кылса, башкалар кылбаса, мейлем кылбаса кылбай эле койсун деп жөн койсо, анда азап жалпы түрдө келет экен да. Аллах таала айтып атат: "Ваттaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Аллахтын фитналарынан коркула, азаптарынан коркула. Кээ бир азаптары күнөө кылган адамдарга эле келбейт дейт, жалпы түрдө келет экен да. Ошон үчүн биз жаман иш кылып жаткан болсо дагы ошолорго канткенде ушул адамдар жакшы иш кылат. Пайгамбар алейхисалам айтты: "Сен зулум чеккен адамга да жардам бер, залымга дагы жардам бер" дегенде сахабалар сурашты: "Эми зулум чеккен адамга жардам беребиз, ал бизге милдет, бирок күнөө кылган адамга кантип жардам беребиз? Анын жол жобосу кандай?" дегенде, "Күнөөдөн тоссоң, күнөөдөн тосулушуна себеп болсоң, ошол күнөөнүн ордуна башка жакшы ишти адаттандырсаң, ошол жардам бергениң" дейт. Ким тура жол жолдосо бирөөгө тура жолду көргөзүп койсо, жетелеп мешитке, намазга, Алла жолуна, Аллага жаккан амалга жетелеп койсо, өмүр бою жакшы кылса, ошол жакшылыктардын баары сизге да жазылат. Кеми тилбестен жазылат да, көрдүңүзбү? Демек биз бирөөгө жакшылыкты айтуудан эч качан алсыздык кылбашыбыз керек. Хадисте пайгамбар алейхисалам айтат: "Жакшы иш кылганы менен жаман иш кылган инсандар кемедеги эки топ эл сыяктуу" дейт. Бирөөсү үстүндө, бирөөсү астында дейт. Астындагылар үстүндөн суу алат эле, ушинтип эле үстүндөгүлөрдү кыжалат кыла беребиз. Алар уктап аткан болот, алар ар кандай чай ичип аткан болот, же башка иш кылып аткан болот. Биз же болбосо сүйлөшүп маектешип атса, алардын сөзүн бузуп эле, алардын ошол кыжалатчылыгына себеп болбой эле биз жөн эле кеменин түбүн тешип алайлы, ошентип эле керектүү суубузду алып алабыз дешти да. Эгерде үстүнкүлөр алардан ошондой кылабыз дегенин билип туруп, угуп туруп, убагында токтотуп калышса, баардыгы аман калат. Эгер токтотушпаса, баардыгы кыйрап жок болот дейт да. Кемедеги эки эл сыяктуу экен да, жакшы амал кылган жана жаман амал кылган инсандарчы. Демек, жакшы жолдо жүрсөк, түз жолдо жүрсөк, баары бир жаман ката жолдо жүргөндөрдүн кесепети таасири бизге сөзсүз түрдө тиет экен. Пайгамбар алейхисалам бир жол минбарга олтурду. Пайгамбар алейхисалам ошол минбарга олтурганда ушундай бир көңүлү жок. Пайгамбар алейхисалам бир кайгылуу олтурду да. Айша апабыз эмне болду экен деп кыжалат болуп, баягы эшиктин кырынан карап калды. Пайгамбар алейхисалам элдерге насаатын айтып, элдерди жакшылыкка чакыргыла, жамандыктан кайтаргыла, болбосо силерге ушундай бир мезгил келет, дуа кыласыңар, дуаңарды кабыл кылбайт, Аллах Тааладан жардам сурайсыңар, Аллах жардам бербейт
деп пайгамбар алейхисалам өтө зарыл маанилүү сөздөрүн айтып кетти да. Демек жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу бул бир эле эки эле адамдын иши эмес, же бир канча адамдардын иши эмес, же жакшы сүйлөгөн, жакшы түшүндүргөн адамдын иши эмес, ар бир мусулмандын иши. Биз бири-бирибизди жакшылыкка чакырайлы, жамандыктан кайтарайлы. Мына ошол пайгамбар жашаган жол менен жашайлы да. Ушул пайгамбар жашаган жолдо мынакей жакшылыкка чакырууда адамдар кээ бир нерсеге көңүл бурбайт да. Пайгамбар алейхисалам элдерди кантип чакырган? Мына ошол ыкмага көңүл буруш керек. Аллах Таала Кур'анда айтып атат: "Эй Мухаммад алейхисалам, сен элдерди жакшылыкка чакыр" дейт. Данышмандуулук менен, жакшы насааттар менен, өрнөктөр менен чакыргын дейт да. Биз элдерди жакшылыкка чакырганда, мейли ал ким болсун, жакын тууганбы, үй бүлөбүзбү, кошуна колон досторбу, кимдер болсо дагы биз бирөөнү жакшылыкка чакырганда, динге чакырганда өзгөчө пайгамбар алейхисаламдын ыкмасына, кулк мүнөзүнө көңүл бурушубуз керек экен да. Пайгамбар алейхисалам ушунчалык элдерге жакшы түшүндүргөн, ушунчалык эң улуу чакыруучу дааватчы пайгамбар алейхисалам. Бир адам келди, "О Аллахтын элчиси, мен зына кылууну каалап жатам" деди. Эми сахабалардын ачууланганын айтпаңыз. Ушунчалык ызырынып турат. Умар радиаллаху анхуну билесиз, көзү кыймылдап кетет эле да ачуулангандачы. Өзүнө ээ боло албай, тамырлары шишип кетет эле. Пайгамбар алейхисалам жөн тургула, жөн койгула деди. Мага зина кылганга уруксат бериши, о Аллахтын элчиси дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага сонун ыкмада түшүндүрүп койду да. Даат кылып койду да. Сиз дейт, өзүңүздүн апаңыздын башка бирөө менен жаман иш кылышын каалайсызбы деди. Жок, Алла сактасын дейт. Алайязу билlah. Эгер сиздин кызыңыз менен бирөө жаман иш кылып жатса, жага беле сизге деди. Жок. Карындашың, тайэжесин, ошентип суроолорду берип пайгамбар алейхисалам башкаларга деле ошол жакпайт экен дегенде жанагы адам тоба кылды да, ыйлап тоба кылды. Анан айтты: "Мен бүгүндөн баштап ушул ишти кылбайм" деп, жашоосунун акырында эң эле жек көргөн, эң эле жаман көргөн күнөөсү мына ошол жамандык болуп калды. Демек пайгамбар алейхисаламдын ушундай жумшак айткан сөзүнүн берекетинин жанагы адам кабыл кылды да. Эми элестетиңиз, бизден бирөө ушундай маселени сурасачы эмне кылат элек? Демек биз элдерди жакшылыкка чакырганда жумшак пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүн колдонушубуз керек экен. Бир адам келип мешитке зара кылып атат. Сахабалар ачууланганда жөн койгула деди. Утрукуху, жөн койгулачы. Зара кылып бүтсүн, ден соолукка зыян болбосун. Бүткөндөн кийин рашу билма, жууп койгула, тазалап койгула деди да. Көрдүңүзбү? Эми элестетиңиз, бирөө калып келип туруп мешитке ошондой мамиле кылып атат. Биз эмне дейбиз? Баарыбыз ачууланып кетебиз, ачуубузга ээ боло албайбыз да. Пайгамбар алейхисалам бизге көргөздү. Канча сага жамандык кылып жатса дагы ал адамга жакшылык кааласаң, кийин өзүнүн коомуна барып бир жылга чейин ошону айтпай, ошону токтотпой айтып жүрдү да. Элдин баары тең, биз ошондой адам болсо барайлычы деп мусулман болушту да, көрдүңүзбү? Демек, бил хикма вал мауизатил хасана, жакшылык каалоо менен биз элдерди чакырышыбыз керек экен. Пайгамбар алейхисалам башширу, сүйүндүргүлө дейт, бейиш менен, рахат менен, жыгалчылыктар менен, дүйнө ахиреттеги жакшылыктар менен сүйүнчүлөгүлө. Дин менен жашасаңар ушундай сонун болот депчи. Вала тунаффиру, иренжитпегиле дейт. Ушул кылганым туура эмес болчу. Эч качан бир адамдын катасынын бетине туура эмес деп айтпаш керек экен. Туура эмес, муну кылба десең кыла берет да. Эмне кылыш керек экен? Биз ошол адамдын канткенде жакшылыкты кабыл кылышын ойлонуп туруп, элдер бизге эгерде ката иш кылса кандай кайрылуусун каалайт элек, ошондой кайрылсаңыз, ал сиздин кайрылууңузду текке какпайт. Ал адам жакшылыкты түшүнөт. Ошон үчүн биз бири-бирибизге жакшылык менен гана мамиле кылайлы. Бири-бирибизди коркутуп, үркүтүп, болбойт деген жакшы эмес экен туугандар. Ал керек, кээ бир учурда керек, бир аз керек. Бирок сиз менен биз көбүнчө элдерди жакшылык менен гана сүйүндүрүп чакырышыбыз керек. Бир адам айтты, досуна даат кылды, чакырды, келбей койду. Акырында айтты, Аллах Таала сени кечирбейт деди, үмүтүн үзүп салды да. Аллах Таала наразы болду ошол инсандан. Пайгамбар алейхисалам айтып атат, Аллах наразы болду. Эмне үчүн ал Аллах менен пенденин ортосуна чөт дейт да. Эмне кылат, кечирбей ал Аллахтын ишине, эмнеге Аллахтын ишине киришет дейт. Бир адам 99 адамды өлтүрдү. Кыжалат болуп атат, тоба кылгысы келип атат. Алла жолуна чыккысы келип атат. Алла жолунда жашагысы келип атат. Жакшы адамдарга кошулгусу келип атат. Кылган ката деп мойнунан да калып атат. Оңолом деп келсе бирөө айтты, сени Алла кечирбейт, 99 адамды өлтүрдүңбү деди. Аны да өлтүрүп салды да, 100 кылыпчы. Көрдүңүзбү? Катылык менен бир адам, эгер бирөө туура эмес иш кылып жатса, учурда айтпа дейт. Кылба ушуну, бул болбойт, бул устаз айткан бул. Буну пайгамбар айткан, буну Аллах айткан деп дароо токтотпогула дейт. Балким сиз менен биз ошонун канткенде жашоосунун оңолушуна биз пикир кылышыбыз керек. Жумшактык, жылуу сөз жыланды ийинен чыгарат дегендей, жумшактык гана керек. Бул иште элдерди жакшылыкка чакырууда жумшактык гана керек. Эгер катуулук кыла берсек, өзүбүзгө каалаган жакшылыкты бирөөгө кааламайын толук момун болбойбуз. Ыкмасын жолун ката кылып алсак, анда биздин балдарыбыз динсиз болуп калат, кыздарыбыз, аялдарыбыз динсиз болуп калат.
Bizди көргөндө коркконунан эле намаз окудуңбу десе, окудум дейт да. Куран окудуң эле, окубаса жейсиң да эмесиңчи. Эмнеге окубайсың? Бүгүн бет Куранын бетин ачкан жоксуңбу? Сен бүгүн намаз окуган жоксуң беле? Жейбиз да биз аны, кажыйбыз анычы. Кыжалат кылабыз. Ошон үчүн сиз менен биз бир айтабыз, эки айтабыз, жакшылык калай беребиз, пайгамбар көргөзгөн жолду тандайбыз. Алла насип кылса жүрөгүн Алла Таала салат. Бир күнү болбосо бир күнү салат. Бирок житпегиле деди. Яссиру ва ла туассиру, жеңилеткиле. Жеңил кылып көргөзгүлө динди, оор кылып көргөзбөгүлө. Бир күндө 5 болуп намаз окуйсуң, 5 ал. Көп деле убакыт кетпейт. Сергип каласың. Пайдалары ушундай депчи. Адамдарды сүйүндүрүп, кызыктырып, мына өзүбүз менен чоң алып жүрүшүбүз керек экен. Башкаларды жакшылыкка чакырууну унутпайлы. Эгер биз бирөө менен ишибиз болбосо, эмне кылса, билгенин кылсын дей турган болсок, анда биз чоң күнөөкөр болобуз. Пайгамбар алейхисаламдын айткан хадистерге амал кылбаган болобуз. Аллах Таала жеткир деп атат. Баллиг ма унзилейк. Жеткир деп атат. Биз Аллахтын жакшылыгын жеткирбей койсок, анда ыйманыбыз да толук болбой калат. Ошондуктан келиңиздер туугандар, баардыгыбыз тең ыйман сөзүн жеткирейли, ыйман сөзүн жеткирүүдө катуулук кылбайлы. Пайгамбарыбыздын бир сөзүнөн Халид бин Валид өмүрүндө жеңилбеген, Аллахтын кылычы деген наамга конду да. Халид бин Валид исламга келбеди. Келгиси да келбеди, уккусу да келбеди. Пайгамбарыбыз Мекке шаарына келгенде кетип калды, умрага келгенде. Ошондо Меккенин мушриктери тоолорго чыгып кетти. Халид бин Валид жок. Валид инисинен сурады, Аллахтын элчиси, кайда Валид деген, Халид дегенди айтты Валиди. Эми байкем ушу кайда болсо да келет бир күнү. Алла алып келет аны деди да. Качып кетти деген жок, башка деген жок. Көрдүңбү? Бирок ката кылып отса, аны жакшы кылып көргөзүш керек экен. Кайда болсо да Алла алып келет деген сөздү айтып пайгамбар сүйүнүп калды. Пайгамбар алейхисалам айтты, ушул акылдуу адам бардык нерсеге мээси жетет, акылы жетет, ар бир иштин көзүн билет. Өтө сонун ушунчалык акылдуу, бирок динге келгенде эле кичине алсыздык кылып атат дегенде, ушул сөз жеткенде Халид бин Валид ойлонот да, мен ушундай акылдуумун. Ушундай мени мактадыбы депчи. Эгер ушундай мени мактаган болсо, анда мен буга эргешпесем болбойт деп түнү чыкты, эч кимге көрүнбөйчү, ал батыр болчу да, жеңилишти каалабайт эле. Жолдо кетип баратат, алдынан бирөө чыгып калды өзүнүн жамаатынан, чочуп кетти, каяка сен? Мен бияка пайгамбарга, мен дагы деп экөө дегенде барып мусулман болушту да, көрдүңүзбү? Бир эле сөз менен канча өзгөрүүлөр болуп атат да, бир эле сөз, жумшак сөз. Эмне үчүн биз аябыз жумшак сөздү? Неге сиз, биз деген сөздөрдү колдонбойбуз бизчи? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабасы Абдулла бин Масуд бир адам ырдап атат, гитара чет ырдап атат, сазан болчу атычы. Ошондой ырдап атканын көрдү. Анан кийимин өзүнө чүмкөп туруп, кандай гана сонун үн, таптынакай үн, кана эми ушул Алланын сөзүн окуганда канчалык нурдун үстүнө нур кошулат эле, өзү дагы нурду болот эле, Куранды да нурду окуйт эле дегенде. Жанагы адам не деди, жанагы адам дейт. Ушул сөздөрдү айтты дегенде, ушинтип айттыбы? Эң жакшы үн, эң сонун үн. Кана ушул жаратуучунун сөзүн окуганда дедиби? Эми ушул жаратуучунун сөзү бар бекен? Мен ошону окуйнчу деди дагы. Бүт асбаптарын сындырып, ошол өзүнүн доорунда эң чоң алым болгон экен да, сазанчы. Көрдүңүзбү? Пайгамбар алейхисалам сахабалары дагы жумшактык менен насаат кылган, катуулук менен насаат кылган эмес. Эч кимге жакпайт катуулук, эч кимге жакпайт. Харун Раштка бирөө келип туруп, сен мындай, сен тиндей ката кылып атасың, билесиңби? Сен толуктоолоруң көп кемчиликтериң бар деди. Анан ошондо бир эле сөз айтты да. Сенден дагы жакшы дааватчы, Аллага чакырган Муса алейхисалам, менден дагы жаман Фираун, мен Кудаймын деген адамга барганда, Муса алейхисаламга эмне деп айткан десе, жылуу жумшак сөз айт деп айткан дейт. Дегенде жана адам уялып калыптыр баягычы. Көрдүңүзбү? Бири-бирибизге жылуу жумшак сөздөрдү айтайлы, катуу сөздөрдү айтпайлы. Ошондой бир жүрөктөрдү жибите турган сөздөрдү айталы. Бирөөнүн үмүттөрүн үзбөйлү, пайгамбарлар үмүттөрдү пайда кылган, ойготкон, үмүттөрдү үзгөн эмес. Мына ошол пайгамбар алейхисалам өмүрүнүн аягына чейин мээнет кылып, курбанчылык кылып, сиз менен бизге ушул аманат кылып динди жеткирип кеткен да, туугандар. Эми дин бул аманат бизге. Пайгамбар алейхисалам хаджатул вада коштошуу ажылыгында кайра 3 ирет хал баллагту аля хал баллагту фал юбаллигу шахиду минкумул гайб. Ушул жерде барлар жокторго жеткиргиле, ушул жерде барлар уккандар укпагандарга жеткиргиле деп пайгамбар алейхисалам аманат кылып, бул бизге ишти таштап кеткен да. Ошого бул аманатты сиз менен биз жакшы аткарайлы дагы. Бул аманатты аткарсак эмне болот? Өтө көп пайда болот. Нух алейхисаламдын Куранда даваты баяндалган. Элдерди чакырдым дейт. Күнү түнү о Аллахым, күнү дагы түнү дагы дават кылдым. Дават кылсам элдер качат, гаш кылсам элдерди кыдырсам, бул дагы мешитке чакырат, намазга чакырат деп качат. Бирок кыла бердим. Кечирилип калабы экен деп буларга дават кылып жакшылык чакырып эшиктин алдына бара бердим. Булар болсо колдорун, манжыларын кулактарына салып алышты. Болбой эле бара бердим, жакшылык каалай бердим. Баштарын чүмкөп алышты укпайын деп. Болбой эле дават кыла бердим. 1 күн менен кылдым.
ошондой эле жалпы жамаатка кылдым, жана жекече да барып дават кылдым, чакырдым, бирок укпай коюшту. Алладан кечирим сурасаңар, жашооңор оңолот деп айттым, бирок укпай коюшту дейт. Факульту устагфиру роббакум, Алладан кечирим сурагыла. Иннаху кана гаффара. Өтө көп кечирүүчү. Аллага тоба кылгыла, кайткыла, Алла жолуна түшкүлө, ыйман жолуна жүргүлө. Эгерде ыйман жолунда жүрсөңөр, юрсилис сама алейкум мидрара. Нөшөрлөгөн биринин катарынан бирин эң берекелүү жамгырларды жадырат силерге. Ва юмдиткум би амвал. Рызыкларды, мал, дөөлөтүн баардыгын берет силерге. Асман, жердин берекелерин ачат силерге. Бала чака керекпи? Аллага кайткыла, Аллахка моюн сунгула, тоң моюндук кылбай. Аллах таала бала чака жок болсо бала чаканы дагы берет. Эгин тигиниңе дагы, сууңа дагы Аллах таала бүт жашылыкты берет. Аллага кайткылачы деп дават кылган Нух алейхисаламчы. Ар бир пайгамбар Курандын жүрөгү Ясин сүрөсү, мына ошол жерде Хабибун Наджардын окуясы айтылат. Хабибун Наджар бул Антокия шаарында болгон да. Качан Иса алейхисаламдын эки чакыруучусу, даватчысы гаш кылып барат, элдери чакырып кыдырып барат да. Анан укпай коет. Фааззазна бисалисин, үчүнчүсү менен Аллах Иса пайгамбар жөнөтөт бекем депчи. Анан барганда дават кылганда бир адам чуркап келет тоонун этегинен, шаардын сыртынан. Ал өзү жузам деген оору менен ооруган экен да. Жузам деген дене түшүп баштайт да, чирип былжырап түшүп баштайт да. Эң чоң оору пайгамбарыбыз пана тилеген. О Аллахым жузам оорусунан мени сакта депчи. Ошол жузам оорусу менен ооруган экен. Жыгач уста экен. Эч бир ата теги деле анчалык эмес, кадыр бактуу деле эмес. Эч ким деле кыйнап тааныбайт аны. Бирок ушунчалык жүрөгү таза адам экен. Чуркап келип туруп, сенен бир тыйын сураган жокпу? Окулачы ушул пайгамбарларды деген элдер өлтүрүп салды. Үстүлөрүнө чыгып, уруп атат, тебелеп атат. Риваяттарда тафсирчилер айтат, ичарымдар чыгып кеткен дейт. Ушунчалык катуу кыйнады. Эми карасаңыз, Курандын жүрөгү болуп калды ошол сахабачы. Эмнеге десе, дават кылгандарды угуп койгула дегендиги үчүн да, жардам бергендиги үчүн да. Демек, Аллахтын жолуна келиңиз, Аллахтын жолунда жүрүңүз деген инсандын даражасы канчалык, эгерде Хабибун Наджардын даражасы ошончолук бийик болсочу. Өмүрүнүн акыйында өлүп атканда көрдү элдердин акыбалын. Аллахым, бейишти көргөндө ушу менин коомум билбей жатат, түшүнбөй жатат. Билсе мын каршылык кылбайт эле. Жөн эле ушул менин айткан сөздөрүмдү кабыл кылышат эле. Булар билбей жатат да, өкүндү да. Ошого келиңиздер, урматтуу бир туугандар, баардыгыбыз тең бири-бирибизди жакшылыкка чакырып, жамааттан кайтарууда эч качан алсыздык кылбайлы, бири-бирибизге каалаган жакшылыкты башкаларга каалайлы, жана жакшы насаат менен, жакшы өрнөктөр менен, жакшылык каалоо менен даават кылайлы. Үй бүлөбүзгө, бала чакабызга жакындардан биринчи башта дейт, жакшылыкты жакындардан баштайлы. Бала чакага, кыздарыбызга пикир кылайлы, алар дин менен, ыйман менен чоңойсун да. Аллах таала айтылган сөздөргө баардыгыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Бир рахматке рахмат.